Бүгін маек берүү кезеги улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын башчысы Ташиевке келип, атайын кызматтын башчысы эттин баасы, тойлор, майнинг жана башка маселелер боюнча үн катты. Энергетика министри Казакстанга берилген электр энергиясы тууралуу маалымат берди. Садыр Жапаров Таласта балдардын көңүл ачуу паркынан капсуласын салды. Грин карта боюнча шылуундар пайда болгондугун АКШнын элчилиги билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылыштан тааныша аласыздар. Эфирде Перизат Сайтбурхан. Саламатсыздарбы. Бүгүн регион телеканалы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин маегин жарыялады. Анда атайын кызматтын төрагасы бир канча көйгөйлөргө токтолгон. Алгач ал азык-түлүктүн баасына карата наразычылыктарга токтолуп, эттин баасынын кымбатташы боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырма берди. Ага ылайык өлкөдө эттин баасы 700 сомдон ашпашы керек деп айтты. Анын айтымында азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөт кабыл алган чечимдер аткарылбай жаткандыгын айтты. Ташиев 4-5 күн айыл аймактарды кыдырып келгендигин, анын негизинде ушундай жыйынтык чыгаргандыгын айтты. Ал эттин баасы айрым жерлерде 800-900 сомго чейин кымбаттап кеткендигин, өкмөт бааны 700 сомдон ашырбасын деген чечим кабыл алганы менен ал иштебей жаткандыгын кошумчалады. Камчыбек Ташиев мындан ары азык-түлүк анын ичинде эттин баасы, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана жергиликтүү бийлик, президенттин облустардагы өкүлдөрү, мэр, акимдер жооп берип, көзөмөлгө алышы керектигин айтты. Болбосо чара көрүүлөрүн эскертти. Жакында эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтүн 2025 жылдын 31 декабрына чейин узарткан. Өлкөдө эттин баасы кымбаттап кеткендиктен 11 августтан тарта анын баасына 90 күнгө чейин мамлекеттик көзөмөл киргизилип, 620-690 сомго чейин деп белгиленген болчу. Бирок социалдык тармактарда, базарларда, соода түйүндөрүндө азыр деле эт мындан да кымбат сатылып жаткандыгын жазышууда. Силердин бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Бул боюнча мамлекетибизде, өкмөтүбүздө тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошолорду контролдоп, бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетти. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп андай изилдеп көрсөм, этти өзү мындай баягы дүңүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстан үй жана козу эти менен өзүн өзү толук камсыздайт. Алар берген маалымат боюнча канаттуулар квота менен импортталат. 2025 жылы 58 000 тонна жеткирилген, ал эми 2026 жылы 48 000 тонна жеткирилиши күтүлүүдө. Ал эми электр энергиясы тармагындагы маселелерге токтолгон Ташиев, башка жактарда свет өчүрүлсө да, бул нерсе мектептерде болбошу керек деп айтты. Бирок ал мурдагы өкмөт белгиленген саат 6 эмес, 7-де өчүрүлүшү керек деп айтты. Ошол маалымат каражаттардан көрүп калдым. Мектептердеги светтерди кечки саат 6-дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6-да свет өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул энергетика кызматкерлерине айтайын, мектептердин, именно мектептердин, экинчи сменада окуган мектептердин светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Ал эми электр энергиясына болгон чектөөгө байланыштуу мектептен кеч чыккан балдар үйлөрүнө жарыктандыруусуз караңгыда кайтышууда. Чүй облусунун Сокулук районундагы Кожомкул айылынын мектеп окуучуларынын ата-энелери алардын коопсуздугу үчүн тынчсызданып көчөдөн тосуп алып жаткандыгын бул видеодон көрсөңүздөр болот. Албетте кыш мезгилинде окуучулар эртең менен жарык болуу электе мектепке кетишип, караңгы киргенден кийин мектептен кайтышат.
Анан ошол эле учурда көчөлөрдүн жарыктандыруунун өчүрүлүшү ата-энелерди кабатыр кылууда. Ошол маалымат каражаттардан көрүп калдым. Мектептердеги светтерди кечки саат 6-дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6-да свет өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул энергетика кызматкерлерине айтайын, мектептердин, именно мектептердин, экинчи сменада окуган мектептердин светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Ал эми майнинг боюнча маселеге токтолгон Ташиев, Кыргызстанда бардык майнинг фермалар 2026 жылдын март айынын аягына чейин иштебей тургандыгын билдирди. Анын айтымында мындай чечим энергетика министри Таалайбек Ибраев менен бирге кабыл алынган. Майнинг ферманы иштеткенге аракет кылгандар жазага тартыларын белгиледи. Андан көп өтпөй энергетика министрлиги видео таратып, видеодо адистер майнинг жабдууларын толугу менен өчүрүп, алардын кайра туташып калышына жол бербөө үчүн пломбаларды орнотуп жатышкандыгы көрсөтүлгөн. Бирок эмне үчүн аны убагында өчүрүп, энергетиканы ушул абакка жеткирбей коюуга мүмкүнчүлүк бар беле, албетте ачык суроо бойдон калууда. Биз мына энергетика министри менен ушул маселелерди кабыл алдык жана ушуларды дагы контролдошубуз керек. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалар иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Ар бир этажда, ар бир кабинетте эртең менен келгиче жылуу болуп калсын деп кондиционерди жандырып коюп кетесиңер. Андай болбойт. Энергетиктер ушуну катуу көзөмөлгө алалы. Бизде эчкиде бир тоңуп кала турган деле бир 20-30 градус суук жок. Эч нерсе болбойт. Эртең менен жумушка келгениңерден кийин жарым саатта кабинетиңер ысыса. Эч нерсе болбойт. Энергетика министри Казакстанга эмне үчүн электр энергиясы берилгендигин түшүндүрдү. Министрдин сөзүнө караганда, Кыргызстанда Казакстандан 2021 жылы 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын алып, аны 2025 жылга чейин бөлүп кайра кайтарып берген. Казакстан бизге электр энергия берип тургула, кайра беребиз дешти. Биз жок, суубуз аз дедик. Бирок силер кышында кайра бересиңер деп сүйлөшүп, 132 миллион 700 киловатт-саат электр энергиясын берип туруп, биз кайра 175 миллион 510 киловатт-саат электр энергиясын алып атабыз. Биз пайда көрдүк. 1 киловатт берип туруп, кайра 30 киловатт коштуруп алдык. Эми кышында алып атабыз. Буга чейин казакстандык бир катар маалымат каражаттары Казакстан январь-август айларында 4,3 миллион долларга Кыргызстандан 299 миллион киловатт-саат электр жарыгын сатып алгандыгын жазып чыгышкан болчу. Эскерте кетсек, ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 ирет эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын берүү чектелген. Акылдуу эсептегичтерде эртең мененки жана кечки убактарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. 6 ноябрда электр энергиясынын сарамжал пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге да киргизилген. Ага ылайык бул мекемелер саат 18:00дөн 6:00 аралыгында жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектейт. Эми бул чектөөлөр Кыргызстандагы бардык ресторандар, түнкү клубдар жана башка көңүл ачуучу жайларга да тиешелүү болуп, алар саат 22:00 жабылышы керек. Ал эми свет 22:10 электр энергиясын өчүрүлүшү керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мэрлерге, акимдерге жана президенттин өкүлдөрүнө жымжырттык жөнүндөгү мыйзамдын сакталышын камсыз кылууну тапшырды. Тойлордун, баягы оюн зооктордун, жанагы түнкү клубтардын бардыгы иш жумушун токтотуш керек. Элге эртең мененки таңкы саат 7-ге чейин тынчтыкты бериш керек деп бизде токтом кабыл алганбыз. Бирок ал дагы аткарылбай атыптыр. Аны мен кантип билдим? Аны мен мына жакында эле ошол мамлекетибиздин
түндүк тарабында Бишкекте бир коллегабыздын тою болду, ошол жерге бардым. Алардын тою түнкү саат 12 чейин уланды. Эч ким аларга тийген жок. Андан кийин кече эле мына Жалал Абадта ошол бир туугандарыбыздын тоюна бардым. Алардын тою дагы түнкү саат 11 чейин уланды. Эч ким чыккан жок. Так. Демек, жерде ошол жанагы айтылган өкмөттүн токтомунда кабыл алынган тынчтыкты сактоо, саат 10дон кийин тынчтык сактоо бул такыр аткарылбай атат. Президент Садыр Жапаров Таластагы Баластан балдар көңүл ачуу борборун жергиликтүү Диснейлендтин курулушунун пайдаланууна капсула салды. Өз сөзүндө президент бийлик өлкө боюнча бардык шаарларды өнүктүрүүгө умтулуп жаткандыгын баса белгиледи. Балдар борборунда кызыктуу аттракциондор, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн оюн аянтчалары, заманбап кинотеатр жана башка көптөгөн нерселер болот. Президенттин айтымында Баластан 200дөн ашык жумуш орундарын түзөт. Баластан балдар борборунун курулушу Таластагы жаңылануунун жана өзгөрүүнүн символу жана жаңы көрүнүштүн башталышы болот. Бул аймактык өнүктүрүү саясаты ыраттуу түрдө ишке ашырылып жаткандыгынын ачык далили, деди өлкө башчысы. Анын курулушуна Кытай менен инвестициялык келишимдин алкагында 1 миллиард сом бөлүнгөн. Капсула салынгандан кийин Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен баарлашып, келерки жылы Талас облусун өнүктүрүүгө 8 миллиард сом бөлүнөрүн жарыялады. Президент аларга келерки жылы бул жерде эгемендүүлүк күнү белгиленерин да эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 17 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Бактияр Бообековду кылмыш жоопкерчилигине тартууга жана кармоого уруксат берди. Мындай чечимди Боршайком 13 ноябрдагы отурумунда кабыл алып, БШКнын 11 мүчөсү колдогон. БШКнын жыйынында талапкер өзү жана ишенимдүү өкүлү келген жок. Чүй облусунун ички иштердин башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, Бактияр Бообеков октябрь айында өзүнүн штаб башчысы аркылуу Көкбөрү оюнунда колдонулуучу тайказанды сатып алуу үчүн 800 000 сом берип, аны жеке ишкер даярдаган. Тайказан кийин Состовка айылына жеткирилип, жергиликтүү жаштарга пайдаланууга берилген. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Андан сырткары Боршайком Нурсултан Бакыт аттуу колдонуучунун Трец баракчасына номер 22 шайлоо округундагы талапкер Болот Ибрагимовдун үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузганын көрсөткөн сүрөттөр жана видеолор жарыялангандыгын аныктаган. Комиссия Айрсен ЛЛC компаниясынын өкүлү Рима Шаршенованы жоопкерчиликке тартып 7500 сом айып пул салуу чечимин чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле номер 28 шайлоо округундагы талапкердин өкүлү Рахат Жунушбаеванын арызын карап чыккан Азия Ньюс гезитинде, Арыба веб-сайтында жана колдонуучулар Айка Муратова менен Бакмурат Токтогуловдун постторунда талапкердин ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирген материалдар камтылган. Комиссия жумушчу топтун сунуштарын колдоп, Азия Ньюс жана Арыба гезиттерине 17500 сомдон, ошондой эле эки социалдык медиа колдонуучуларына 12500 сомдон айып пул салды. Андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясы номер 10 шайлоо округунан талапкер Сүйүнбек Өмүрзаковду жоопкерчиликке тартты. Социалдык медиа мониторинги Махмуд Абдубалиев аттуу колдонуучу жарыяланган сүрөттөр жана видеолор анын шайлоо өнүктүгүнүн эрежелерин бузгандыгын көрсөтөрүн аныктаган. Комиссия Өмүрзаковго 7500 сом айып пул салды. Талапкер Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты. Ал эми шайлоо участоктарына жеңил табуу үчүн 2 ГИС тиркемесинен тест таап, оңой багыттоого болот. Бул жарандарга өз маршрутун алдын ала пландаштырууга жана шайлоо күнү кыйынчылыктардан качууга мүмкүнчүлүк берет деп билдирди шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия. Тиркемеде шайлоо участогун табуу үчүн жөн гана издөө тилкесинин шайлоо участогу деген сөз айкашын же анын номерин киргизиңиз. Тиркеме картадан каалаган жерде автоматтык түрдө көрсөтүп, оптималдуу маршрутту сунуштайт. Бул шайлоо участогуна туруктуу жашаган жеринен башка жерден бара тургандар жана шаардын башка бөлүгүнөн барышы керек болгондор үчүн пайдалуу деп эсептейт Боршайком.
Башка жаңылыктарга келсек, АКШнын Green Card ар түрдүүлүк визасы лотереясынын айланасында жасалма жарыялар пайда болду. Бул тууралуу АКШнын элчилиги билдирди. Дипломатиялык миссия кийинки лотереяга каттоо учурунда ачылбагандыгын, бирок жарандарды алдоо максатында ар кандай жасалма дооматтар пайда болгондугун билдирди. Диви-27ге арыздар ачылгандыгы тууралуу жалган жарыялар тууралуу кабарларды, ошондой эле жеке адамдардын жана виза кызматтарынын сиздин тандоо мүмкүнчүлүгүңүздү жогорулатат деп жалган маалымат тараткан учурларын билебиз. Бул чындыкка дал келбейт. Диви-2027 каттоо даталары жана быйылкы арыз берүү процессиндеги өзгөрүүлөр тууралуу маалымат мамлекеттик департамент тарабынан жеткиликтүү болгондо жарыяланат деп эскертти элчилик. Мурда арыз берүү процесси салттуу түрдө октябрь айынын башында башталчу. Өткөн жылы лотерея 2-октябрда ачылып, мамлекеттик департаменттин расмий веб-сайтында алдын ала жарыяланган. Бирок быйылкы жарыя азырынча жарыялана элек. Бул бүгүнкү жаңылыктардын негизгиси болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.